Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Нонейм КВН капитаны Тамада Муражалиев Супер Инфо гезитине берген маегинде үй бүлөсүндөгү кризис менен бөлүшүп төмөндөгүчө түшүндүрмө берди. Келинчегим менен таарынышып жүрөбүз. Таарынышып жүрсөк да жубайымды жамандоо менин колумдан келбейт. Эмне болсо дагы өзүм күнөөлүүмүн деп билем. Менин мүнөзүм оор. Келинчегим менен түшүнбөстүк болду десем туура эмес болот. Экөөбүз бири-бирибизди түшүнбөсөк анда 8 жыл чогуу түтүн булата албайт элек. Үй бүлөбүз мурда эле урамак. Келинчегим бир үйдүн жалгыз жана эркек кызы болуп чоңойгон. Эркелиги анын эң жаман сапаты. Бирок үй тиричилигине тың. Аялымды жамандагым келбейт. Аны жакшы көрөм. Жакшы көрүп үйлөнгөм. Мен бир нерсени моюндашым керек. Чындыгында тойго конок катары барганда аялымды ээрчүчү эмесмин. Тамашонун жигиттери андай жерлерге келинчегин жасантып ээрчитип барып, Инстаграмга сүрөттөрүн жүктөшөт. Келинчектери балдары менен кафеге, паркка барып эс алышат. Меники аларды көрүп суктана берчү. Биз да ошентип жүрсөк болбойбу? Менден уяласызбы деп башкача түшүнүп алчу. Андай эмес. Менде аялым мага гана таандык, үйдө отурушу керек деген түшүнүк бар. Аны кызганам. Балким ушул да себеп болду. Балким апасын сагынып бүгүн чыгарып келейин деп кеткендир. Жашоодо мындай кылып жиберем, кыйратам деп айта берет экенбиз. Бирок Кудайдын буйруганы болот экен. Быйылкы той сезонуна алдыга көп план койгом. Ишкердик кылам, баланча ишти бүтүрөм деп Кудайдан улук сүйлөптүрмүн. Анын бири да жок. 3 ай дарыгерлердин көзүн карап жатып калбадымбы? Экөөбүздүн мамиле кандай болорун көрө жатарбыз. Келинчегим экөөбүз отуруп алып жакшылап сүйлөшүшүбүз керек. Менин ажырашып, башка ойлоном деген оюм жок. Жубайымда деле андай ой жок болсо керек. Турмушуңду бузуп, башка турмуш куруп кете тургандай бул оюн эмес. Мен карапайым үй бүлөдө турмуштун ош кыйышын кичине кезимден көрүп чоңойгом. Келинчегим да миллионердин кызы эмес. Ал деле мага окшош карапайым үй бүлөнүн кызы. Турмуштун ысык суугун ал дагы жакшы билет, деди Муражалиев. Маалымат блогу аралаш маалымат.